Ош Бишкек жол автоо жолу мына болуп эсептелет. 306 точка мына ал, 306 точка, 309 точка мына ал болот эсептелет. Ушул точканын аралыгындагы жерлер айыл чарбадагы жерлер болуп эсептелет. Эки өлкө ортосундагы акыркы макулдашуу боюнча Өзгөн районуна Өзбекистан тараптан 500 гектар жер өтүүдө. Ал Ош Бишкек авто жолунун боюнда Баштөбө айыл аймагында жайгашкан. Аймактын жер адиси Кыргызстан тарапка өткөн жерлерди айдоо жана жайыт үчүн пайдаланса болорун айтат. Жана 500 гектар өтө турган жер, ушул жер болуп эсептелет атат. Эми бул дагы точно туруктуу комиссия өтүшү керек. Бирок болжол менен көрсөткөн азыркы күндө Өзбекстан менен Кыргызстан аймагында граница ортодогу жер ушул. Ош облусу боюнча мындан сырткары Кара Суу районуна 100 гектар жер тилкеси өткөн. Анын 76 гектарына Барак анклавынын тургундарын көчүрүп келүү, калган 24 гектарына таза суу үчүн саркынды суу сактоочу жайын куруу пландалууда. Ал эми Араван районунан 304 гектар жер Кыргызстандын аймагына өттү. Аталган жерлер өндүрүш жана айыл чарбасы үчүн пайдаланылмакчы. Анткени Ошто жер маселеси көкөйдү кескен көйгөйгө айланып келген. Алынган жерлердин бүт бардыгы пайдалуу жерлер. Пайдалуу жерлер, тегиз жерлер, жайыт жери бар арасында, тоолуу жери бар. Же өнөр жай зонасына айлантабыз, ал жерде ишканалар курулат, же болбосо тиги элдин жашоосуна чек алуу түштүк аймакта өтө көйгөй болуп атпайбы, чоң көйгөй. Же элге чек бөлүп берүү жөнүндө маселе коюлуп атат. Азыр эми алар бүт бардык маселелер бүтүп, демаркация, делимитация менен бүттү, демаркация маселелеринин бардыгы бүткөндөн кийин анан чечиле турган маселелер болот. Президент Садыр Жапаров 29 ноябрда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктарын жөнүндө келишимди жана Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу 2 мыйзамга кол койду. Кемпирабад суу сактагычынын суусун Кыргызстан менен Өзбекистандан 12ден адам кирген биргелешкен комиссия башкарат. Өзбекистан суу сактагычтын коопсуздугун камсыздайт, техникалык жактан тейлейт жана Кыргыз тарап менен макулдашылган көлөмдө сууну агызат. Суунун деңгээлин горизонтал боюнча 900дөн жогору эмес кармап туруу милдетин алат. Мени эл арасында чек аранын биздин пайдабызга чечилип жатканын көрө алган, көрө билген, түшүнө алган, салмактуу ой жүгүртө билген, сабаттуу, билимдүү жарандарыбыздын көп экендиги кубандырды. Чубактын кунундай чубалжытпай, дагы канча кагылыштарга себеп кылбай, чек ара маселесин биротоло чечүүнү колдоп берген эл журтубузга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Ушундай болуп Тажикстаныбыздан чек аралары чечилип калса, биздин Кыргызстаныбызга өтө сонун неме болот эле. Мына Куда каласы темир жол башталып атат. Кытай неме болуп, азыр жибек жолунда. Темир жол болсо транзит болот, Жалал Абад аркылуу неме өтөт, өтө сонун болот. 65-жылдан бери чечилбей жүргөн нерсе экен, ансыз деле колдонбой атканбыз. Чечилди, жакшы ынтымакчылык болсун. Эми Тажикстан менен чечип алсак, Кыргыз эл үчүн жакшы болот. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстанга жалпы 19 000 гектар жер өткөнү жарыяланган. Анын көпчүлүк бөлүгү Жалал Абад облусунда болуп, 13 726 гектар калганы Ош, Баткен облустарында. Комиссияны жетектеген Камчыбек Ташиев жер алмашуу жолу менен Кыргыз-Өзбек чек арасы 100%га такталганын билдирген. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Өзгөн району.